Саламатсыңарбы, кадырман окуучу досторум. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Биз алгач темага сүңгүп кирерден алдын мурунку сабакта үйгө берилген тапшырманы текшерип алууну туура көрдүк. Үйгө тапшырмада көп чекиттер калтырылган болчу. Мына ошол көп чекиттердин ордуна этиштик баяндоочу сөздөрдү коюп келүү болгон. Ал эми грамматикадык темадан этиштик баяндоош жөнүндө сөз кылганбыз. Кайрадан этиштик баяндоош жөнүндө эсиңерге салгым келип турат. Этиштик баяндоош деген сүйлөмдүн акырындагы баяндооч сөз этиш сөздөн турса, анда ал этиштик баяндоош деп аталат. Ал тутумуна карай жөнөкөй баяндооч жана тутумдаш баяндооч болуп келиши мүмкүн. Мисалы, баарыбыз колубузга дептерибизди алабыз дагы үй тапшырманы текшере баштайбыз. 259 көнүгүү. Бөбөктөр үчүн жаңы жомоктор теле берүүдөн тартууланып турат. Эмне кылып турат? Тартууланып турат. Этиштик баяндооч тутумуна карай эки сөздөн тургандыктан тутумдаш баяндооч. Ибн Сина шакирттерин дарыгерлик өнөргө үйрөткөн. Ибн Сина эмне кылган? Үйрөткөн. Этиштик баяндооч. Ал эми тутумуна карай жөнөкөй баяндооч. Альп тоолору Италияны муздак шамалдан тосуп турат. Эмне кылып турат? Тосуп турат. Этиштик баяндооч тутумуна карай тутумдаш баяндооч. Адамдар темирди эритүүнүн ыкмасын билип алышкан. Адамдар эмне кылышкан? Билип алышкан. Этиштик баяндооч тутумдаш баяндооч. Календар бүгүнкү күндү айды жана жуманы көрсөтөт. Календар эмне кылат? Көрсөтөт. Этиштик баяндооч тутумуна карай жөнөкөй баяндооч. Себеби бир эле сөздөн туруп жатат. Кыргызстандын аймагы 7 облуска бөлүнгөн. Эмне кылган? Бөлүнгөн. Бир эле сөздөн турат, ошондуктан жөнөкөй баяндооч жана сөз туркумда аткарган милдетине карай этиштик баяндооч. Ата-бабаларыбыз көчмөн турмушка ылайык келген боз үйлөрдө жашашкан. Эмне кылышкан? Жашашкан. Этиштик баяндооч, жөнөкөй баяндооч. Кыргыз Республикасында ондогон энциклопедиялар жазылып, басмадан чыкты. Эмне кылып? Жазылып, чыкты деген сөздөр тутумуна карай жөнөкөй баяндооч. Ал эми сөз туркумда аткарган милдетине карай этиштик баяндооч. Мына ушинтип биз этиштик баяндооч эмне экендигин кайрадан эсибизге салып алдык окшойт. Ал эми баяндооштор тутумуна карай жөнөкөй жана тутумдаш баяндооч болуп бөлүнөт. Ал эми аткарган сөз туркумдордогу милдетине карай этиштик баяндооч жана атооштук баяндооч деп аталат. Этиштик баяндооч деп эмнени айтарыбыз баарыңардын көңүл борборуңардан орун алды деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүнкү өтө турган темабыз атооштук баяндооч. Демек, атооштук баяндооч деген эмне деп ойлонуп калсаңар болсо, төмөндөгү эрежени эсиңерге салам. Сүйлөмдө баяндооштун милдетин зататооч, сынатооч, санатооч, ататооштор аткарса, анда ал сөздөр атооштук баяндооч деп аталат. Эмнеге назар салышыбыз керек экен, кадырман окуучуларым? Көрдүңөрбү? Зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч дегенде эле силер маани берүүчү сөз туркумдор жөнүндө сөз болуп жатканын дароо аңдап түшүндүңөр. Демек, сүйлөмдүн акырындагы сөз же болбосо сүйлөмдүн баяндоочу зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч болуп келсе, анда бул атооштук баяндооч деп аталат экен. Мисалы, кула жоргону минип теңселип келе жаткан Түлкүбек. Түлкүбек деген сөз атоош жөндөмөсүндө туруп, ким деген суроого жооп берип, адамдын аты энчилүү зататооч болуп турат. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу зататооч болуп келгендиктен, бул атооштук баяндооч болуп калды. Кийинки сүйлөм. Кемпир чалдын ортосундагы жалгыз эрмеги ошол.
Силер билесиңер, ошол деген сөз ата точ, шилтеме ата точ экендигин. Демек, бул сөз дагы ата точ болуп келип калгандыгына байланыштуу атооштук баяндооч болуп калды. Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска. Кыска, нуска деген сөздөр кандай деген суроого жооп берип, сөзүнүн кыскалыгын жана нускалыгын айтып бул сынатооч болду. Бирок ойду жыйынтыктап сүйлөмдүн акырына келгендиктен бул атооштук баяндооч болуп калды. Келе жаткандар төртөө деген сөз өзү санатооч болуш керек эле. Канчоо деген суроого жооп берип, жамдама санатооч. Ал эми бул жерде сүйлөмдүн акырында ойду жыйынтыктап келип жаткандыктан атооштук баяндооч болуп калды. Демек, биздин эреже менен мисалдар дал келип, силер эрежени түшүндүңөр деген үмүттөмүн. Кыргыз тилинде атооштук баяндооч орус тилинен айырмаланып, биринчи жана экинчи жак мүчөлөрүн кабыл алат. Ушул учурдан пайдаланып, биринчи жана экинчи жакты эсиңерге салгым келип турат. Биринчи жакта мен жекелик түрү, көптүк түрү биз. Экинчи жакта жекелик түрү сен, көптүк түрү силер. Сылык түрү сиз, көптүк түрү сиздер. Эми мисалга көңүл бурабыз. Мен чет тилдер факультетинин студентимин. Аяккы контексттеги студентимин деген сөздөн улам эле биз мен деген сөз жок болсо деле биринчи жакта айтылгандыгын дароо аңдап түшүнүп алсак болот. Сен экинчи класстын окуучусусуң. Экинчи жакта айтылып жатат. Биздин жерибиз өтө кооз. Менин бөгүм жетиде. Токтогул деген акын ошол. Силер атооштук баяндооч деген эмне экендигин эстеп калдыңарбы? Эгер эстеп калган болсоңор, жогорудагы сүйлөмдөрдү иштеп көрөлү. Көпчекиттин ордун тиешелүү сөз түркүмдөрдү койгула атооштук баяндоошту түзгүлө дейт. Булар укмуштуудай бактылуу дегенден кийин көпчекит бар деп элестеткиле. Же болбосо калтырылган жер. Мына ушул акыркы баяндооч сөзгө төмөндөгү кашанын ичиндеги кызыл жазуу менен жазылган сөз түркүмүндөгү сөздөрдү койгонго аракет жасайбыз. Мисалы, үлгүнү карайбыз. Өмүрдүн кубанычы, сызыкча, зататооч. Биз ушул баяндооч сөздү зататооч сөз түркүмүндөгү сөздү коюшубуз керек. Мисалы карагыла. Өмүрдүн кубанычы эмгек. Эмне? Эмгек бул зататооч сөз. Демек, силер дагы окуучулар сынатооч деген жерге сынатооч, санатооч деген жерге санатооч, ататооч деген жерге ататооч сөз түркүмүндөгү сөздөрдү коесуңар. Эгер ушул сөз түркүмүндөгү сөздөрдү койсоңор, анда биздин баяндооч атооштук баяндооч болуп калат. Кеттик, дептерибизди ачып, чогуу бул көнүгүүнү иштейбиз. Эгер китебиңер бар болсо, 262 көнүгүүнү ачабыз. Суроолорго атооштук баяндоошту катыштырып жооп жазгыла дейт. Төмөндөгүдөй 6 суроо берилген. Силердин класс жетекчиңер ким? Окуу бөлмөңөр канчанчы? Силердин классташыңарбы ошол? Анын атасы канчада? Сенин атың ким? Ысык көл ушулбу? Мисалы, силердин класс жетекчиңер ким деген суроого атооштук баяндоошту катыштырып төмөндөгүдөй жооп берсеңер болот. Менин класс жетекчим Нургүл Таировна. Демек, бул көнүгүүнү дагы дептерибизге иштейбиз. Ал эми биз бүгүн ушул эле темага байланыштырып текст менен иштөө кылабыз. Текст менен иштөө үчүн биз кыргыз адабиятында өзгөчө орду бар Райкан Шукурбековдун өмүр баянын алдык. Райкан Шукурбеков кыргыз драматургу жана акыны. Ал актер да болгон.
Райкан Шукурбеков атактуу төкмө акындар, ырчылардан Алымкул, Осмонкул, Калык атайлар менен замандаш болгон. Алардын накыл сөздөрүн, эстен чыккыз ырларын уккан. Өзү да калеми курч акын болгон. Райкан Шукурбеков түрдүү темадагы чыгармаларды жараткан. Анын Жашыл токой, Эки жол, Кек, Каныкей сыяктуу драмалары, Сагызган менен түлкү, Карга менен чыйырчык жана башка тамсилдери бар. Райкандын балдарга айтар жомогу көп эле. Жомокторун ыр түрүндө айтчу. Анын Эки бөжөк деген жомогу мындайча башталат. Адырлуу тоонун ары жагында, Ала тоонун бири жагында, Калың чүйдүн арасында, Кең сары чүйдүн талаасында коен тууган экен баласын коен бойдон. Чындыгында окуп жатып бир аз күлкүңөр келди окшойт. Анткени бул акын сатира жаатында дагы көп эмгектенген, сатиралык күлкүлүү чыгармаларды жараткан акын. Урматтуу окуучуларым, кызыл менен белгиленген сөздөрдү эжеке эмне үчүн белгилеп койду болду экен деп ойлонуп жатсаңар керек. Анткени ушул сөздөрдү биз үй тапшырмада пайдалануу менен үй тапшырмасын аткарабыз. Бул сөздөрдүн маанисин чогуу талкуулап алалы. Атактуу деген сөз белгилүү деген сөздүн синоними. Эгер силер көп эмгек жаратып, кандайдыр бир ачылыштарды жасасаңар, анда силер атактуу болосуңар. Ал эми төкмө акындар деп силер билесиңер, колуна комуз алып, ошол заматта мурда даярдыксыз ошол жерде жагдайга карата ырларды төгүп ырдаган акындарды биз төкмө акындар дейбиз. Накыл сөздөрүн, накыл деген сөз ошол улуу инсандардын, жогорудагы Алымкул, Осмонкул, Калык атайлардын ошолордун айткан накыл сөздөрү менен ушул Райкан Шукурбековдун тел чиккендиги, өнүп өскөндүгү айтылып турат. Эстен чыккыс деп ар дайым силердин жүрөгүңөрдө кайсыл убак сураса дагы эсиңерден чыкпай калган учурда айтып жатат. Калеми курч деп акын бардык адамдарга жага турган, элдер сүйүп окуй турган чыгармаларды жазгандыктан бул акындын калеми курч акын болгон деп жатат. Ал эми тамсил дегенди силер түшүнөсүңөр. Бул басня деген басняга окшош. Же болбосо басня десек да жаңылышпайбыз. Тамсил бул жаныбарларды адамдардын мүнөзүнө салыштырып жазылган чыгарма. Чий деп бул токойдогу өсүүчү даракты айтып жатат. Ошол чийге, чийдин арасында коен тууган экен баласын коен бойдон деп айтып жатат. Анда кадырман окуучуларым, баарыбыз дептерибизди алып үйгө тапшырма алабыз. Төмөндө көп чекиттер калтырылып турат сүйлөмдүн аяктарында, ортосунда, башында. Мына ушуга биз жогорудагы кызыл менен белгиленген сөздөрдү пайдалануу менен бул сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Мисалы, 3-чү сүйлөмдү үлгү жупта толуктап көрсөтүп турам. Райкан Шукурбеков замандаштарынын көп чекит, анан көп окуган. Мен ушул жерге текстте турган накыл сөздөрүн деген сөздү койдум. Анткени ушул сөз сүйлөмдүн маанисине дал келди. Карайбыз үлгүнү. Райкан Шукурбеков замандаштарынын накыл сөздөрүн көп уккан. Силер дагы үлгүдөгүдөй калган сүйлөмдөрдү толуктайсыңар. Кийинки үйгө тапшырма суроолорго атооштукту баяндоошту катыштырып жооп беребиз. Атооштук баяндоош дегенди түшүндүңөр. Сүйлөмдүн акырында зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч сөздөр келип калса, анда бул атооштук баяндоош деп аталат. Албетте, бул тапшырманы иштөөдө да силер алгачкы тексттин маанисине кайрылганга аракет жасайсыңар. Мисалы, үлгүдө Райкан Шукурбеков кандай чыгармалар менен белгилүү болгон? Жооп:
текстке таянуу менен жооп бердим. Райкан Шукурбеков Жашыл токой, Эки жол, Бөжөк аттуу чыгармалары менен белгилүү. Белгилүү деген сөз кандай деген суроого жооп берип, сын атооч сөз. Ошондуктан бул атооштук баяндооч болуп калды.